мен эки маселе менен карагым келет. Биринчи маселе өткөндө биздин комиссия биздин министрликти текшерип чыгып, ошол жерде болгон акча чыгашаларын туура эмес пайдаланып жаткандыгын айтты. Ошол жерде 1 миллиард долларга чейин акча бөлүнгөн экен да. Мен ошол өкмөткө февраль айында кайрылдым эле, ошо улуттук программа түзөлүк. Ошо генофонд боюнча Кыргыздын ден соолугу үчүн, улуттун ден соолугу үчүн деген ошо эки улуттук программаны түзөл десе, өкмөттөн мага кат келген. Бизде акча жок, мындай улуттук программаны иштей албайбыз деп. Акчаны көрүп атасыздар канча каяка кетип атканын. 1 миллиард доллар кетип туруп. Ошону bizde janагы 10 балалуу, көп балалуу ата энелерге бөлсөк, ошондо ар бир энеге 10 000 доллардан тиет экен да. Мынакей. Мына ушул акчалар ушул жака кетиш керек эле да. Бул улуттун ден соолугунан, улуттун генофондунан өйдө бийик эч нерсе жок да. Бул жерде 2-3 миллиондuk ошончо акчаны жеп атат да. Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, биз айтып атабыз энергетикалык кризис боюнча. Дагы эле ошол маселеге кайрылгым келет. Мына өткөндө мен комитетте караганда министр экономикага дагы, Минфинге дагы, премьерге дагы суроо бердим эле. Şu Sivet'te öçürgöndөн Kırgızstandагы экономикага канча миллиард акча зыян келди. Эч кимиси жооп бере албаганда. Азыр мен ошол суроого өзүмдүн суроом өзүм жооп берейин деп атам да. Анткени себеби мына газетте министр Жапаров айтып атат, ички дүң продукция 6 эсеге азайды дейт. Ошо 1 миллиард акча бюджетке түшпөй калды деп атат. Бизден Юрустам Точбеков айтып атат. Бизде капиталын чыгарып кетип атат. Башта 80 миллион сомду чет өлкөгө чыгарып кетти деп атат. Мен буга кошумча кылып айтар элем, бизде ар бир үй ай сайын 100-200 сомдон төлөчү свет үчүн. Аны төлөбөй калып атат. Азыр өндүрүштө токтоп калды. İştebey kaldı. Allah'tan da ölmeye kalıyorlar. Oşunda 5 milyar takça jogalıyorlar da oşunu energetikler boyunca salıp durup oşu 5 milyar takçanı bütçetke gayrı tölet. Söz deputatım. Rahmat. Söz deputat Abdurazak. Hurmatlarıma, hurmatlı deputatlar. Mağazide akırkı ayın ayağında hükümet saatte 3 mesele girgizip durur. Oşunun birincisi bu ekonomik kriz boyunca oşunun jеңүү боюнча ушунун биринчи биз Кыргызстандагы энергетикалык кризисти ошондо жеңүү, ошондо чыгуу жөнүндө бир өкмөттүн иш-чараларын ошондо туура болот эле да. Азыр биздин СДПКдан коллегалар айтып атпайбы, комиссия түзөлүк, текшерели деп. Комиссия түзүп текшергенде эле жыйынтыгын өкмөттөн карайбыз, парламенттен карайбыз. Андан көрө өкмөт тугу эле анан тиешелүү туура токтомду кабыл алсак парламенттен ошондо туура болот деп ойлойм да.